Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Могу калпакты сиз кийгенге татыксызсыз. Бул кызга уже качан эле чогулуп бүткөн. Алчы мактан. Могу бүтпөдү эмне жакта турасың? Бул кызга качан эле чогулуп бүткөн, эмне болду сизге? Канан аркы бутуң унуп турсуздар. Бул нормально. Мына эки бутуң тең иштеп. Эмне отурасың? Мен сизге бизнес бу, 2800 сом чогултуп 500 сом сеники. Ондай калпакты кийип жүрбөңүз. Сиздерге кайрылуумун эң негизги себеби бүгүн Кыргызстан кайырчылардын мекени болуп бараткандай сезилип калды. Машина айдап баратсаң, жолдо мындай кутучаларды алып алып адамдар турат. Жаш балдардын сүрөтүн тартып алышкан. Мен билгенден 4 жыл башта бир жаш баланы ооруйт, 2 ай калды, 3 ай калды, каза болуп калат, жардам бергиле деген сүрөт 4 жылдан кийин бүгүн да ошол сүрөт менен тургандарды көрүп атам. Бул бизнеске айланып калды. Кайырчылык деген бизнес пайда болду. Лөлү деп коебуз. Лөллөр бүгүн лөллөрдү Кыргызстан боюнча базары бар жерлерге, эл көп жайгашкан жерлерге алып келип атайын үйлөрдү берип жашатып, аларга крышевать этип, иштетип тыйын тапкан адамдарыбыз пайда болду. Бул эмне деген көрүнүш? Керек болсо 16-жылкы үркүндө дагы кыргыз эли кайырчылыкка барган эмес. Улуу касиетибизди бүгүн жоготканы калдык. Касиеттүү эл элек бүгүн кайырчы элге айландык. Мен суранам. Ички иштер министрлигине, керек болсо жогорку кеңештен, керек болсо президентибизден мен суранам. Ар бир көчөдө турган, куту чагармаган жанагы студент жигиттерди, кыздарыбызды текшерүүдөн өткөрүш. Ал кутучадагы сүрөттөгү бала балким жашап кетти, жакшы болуп, балким Кудай билет, каза болуп калды, биз билбейбиз. Бирок кутучаны кармап турушат. Кыргызстан боюнча Оштон Бишкекке келгенге чейин 4-5 остановкада жол бузулуп, машиналар акырын айдаган жерлерде кутуча кармап турган адамдарды көрдүк. Бишкек шаарында ар бир перекрестикте ошондой кутуча кармап тургандарды көрүп атабыз. Биз бүгүн кайырчылардын мамлекети болуп калбайлы. Жетекчилерибиздин кайырчылыгы токтоп, эми жөнөкөй адамдардын кайырчылыгы башталып калбасын. Мен кайрылат элем. Тез аранын ичинде кайырчылардын жолун бөгөт коюш керек. Мунжу майыптарды мамлекет багыш керек. Атайын мунжу майыптарга атайын үйлөрдү салып, ошол жерлерге киргизип, мамлекет багыш керек. Кайырчылыкка бөгөт коюуну тез аранын ичинде чечиш керек. Мен ушуну суранам. Кыргызстандын жараны катары суранам. Кыргыз элинин мекенчил уулу катары суранам. Тез аранын ичинде кайырчыларды карап, ошол лөлү дейбизби, сиган дейбизби, ошолордун да документин текшерип коюш керек. Себеби Ош шаарында, Ош шаарынын четинде, Өзбекстанга чектешкен жерде жашаган бир уч лөлү бунчалык Кыргызстанга толбош керек болчу. Бизге ошо сиган лөлү дегендер башка мамлекеттен кирип аткандай сезилип калды. Башка бир мамлекеттен кирип атчы. Бул дагы өзүнчө коркунуч жаратат. Айылдарга барсаңар, ар бир үйдү такылдатып лөллөр жүрөт. Кайыр сурап. Жаш балдар, студенттер ар бир үйдү такылдатып, паланчага жардам берип коесузбу деп суранып жүрүшөт. Алланын ыраазычылыгына дейт. Туура, Алланын ыраазычылыгына эшигинин алдына келген адамга бересиң. Бирок ошол балдар ошол мүмкүнчүлүктү каяктан түздү? Аларга ким каржылап ошол жерлерге жеткизип атат? Элден алган акчага айлык кылып атчыбы?
кайырчылык менен жашап кала турган мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Ошондуктан карапайым элге дагы, атка минер бийликке дагы бардыгынан суранам, кайырчылыкты токтотолу. Кайырчылыкты бөгөт коюунун бир жолун табалы. Менин сунушум ушул. Рахмат.